Алла Тааланын бизге берген өкүмдөрүн сүйүп аткаруу. Намаз дедиби? Мен Роббим өкүм кылды. Белгилүү бир окуяда келет го. Шейхтердин, уламалардын бирөөсү качан азан айтылганда дейт, өзүнүн дүкөнүндөгү бардык товарларын баарын унутуп калып, ушинтип мен Роббим, мен жаратуучум мени чакырып атат деп магазинин тыштап туруп басат экен да. Элдер айткан, ей, токтот, жаап койбойсуздар экен. Жок дейт. Мен рызкыма кепил болгон Аллах дейт. Аллах дейт. Аны урдата турган болсо жаап койсом да урдатат дейт. Мен чакырып атат, кантип барып окуям дейт экен. Карасаң кандай нерсе. Биз болсо мындай тамашалап айтып атабыз кээ бир убактарда. Биз шашпай тамак ичип бат-баттан намаз окушубуз керек дейбизчи. Биз ушундай да мисалы. Жүрүп барып бат-баттан намаз окуп келе калган, шашпай тамак ичебиз дейбиз го биз. Мындай биз ушундай ибадатты, ушундай мындай десем, жеңил нерсе катары көрүп калдым. Адат. Качан жашооңдо дин адат болуп калса, андан кызыгуу шоук ала албаган адамдар. Адат. Намаз окуп коюш керек. Дарат алып койдуң. Даратың болсо намаз окуп коесуң, жок болсо коесуң. Ошон алымдар дейт, дараты бар адам намазды ушул заматта окуйт дейт. Дараты жок адам качан намаз окуйт дейт, суроо да. Бул жөн эле сөз эмес да, Салат Масудда негиз башында дарат фазилетине келет да. Айтайын деген нерсем ушул экен. Демек, Алла айтып аткан, ким менин өкүмдөрүм ашык болсо дейт, менин буйруктарым харам дегеним харамдай ашык боло турган болсо, ушул нерсе кылбай, жок мен Роббим деп өкүмгө баш ийсе дейт. Алла Таала аны дейт, жаннати мен өзүмдүн бейишиме киргизем. Алла Таала айткан жерде жөн эмес экен, жаннати дегенде менин бейишиме дейт. Демек, Алла айтып аткан бейиш кандай экен билбейбиз турабы? Алла эмнени жаратып койду? Кандай кылып жаратып койду? Өзгөчө кылып берип коюш мүмкүн экен да. Сиз менен биздин такыбачылыгыбызга жараша бейиш кооздула берет. Канча такыба болсоң, канча Кудайдан коркуу менен сүйүүң, Алла болгон сүйүүң канчалык болсо, ибадатка болгон сүйүүң канча болсо, канчалык ошону кушуу менен берилип аткарган сайынчы бул дүйнө таргандай көрүнүшү мүмкүн, убактын кетип аткандай көрүнүшү мүмкүн. Мындай бат-баттан кылып деле койбойбу? Кээ бирде мисалы дуаны я Алла деп отурса, кээ бирлер айтат го, бат-баттан Роббана атина деп кылып койбой депчи. Кээ бирлер айтат, субханалла, ушинтпей эле койбойбу? Мындай биздин көз карашыбызда ибадат кылып аткан адам мындай бизге кандай көрүнүшү мүмкүн? Убактысы мындай жалкоо адам ушундай кылат деп айтып башташты акыркы күндөрү. Жалкоо адамдар мечиттен чыкпайт деген нерсени айтып атат кээ бирлерчи. Кээ бирлер болсо кайдыгерлер чыкпайт, кээ бирлер фанатиктер чыкпайт деп баштады. Жок, субханалла. Андай эмес.